Күндүн урунтуу окуялары жана көрүнүштөрү адаттагыдай эле Нарын жаңылыктары маалымат программасында. Алар менен тааныштырып, кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ишти илгерилетет инвестиция. Нарын районунун Эмгекчил айылында ачыла турган өнөр жай зонасына сырттан тартылган инвестиция пайдаланылат. Инвестициянын үстүндө дагы иштейбиз. Бизде дагы мына көзүңүздөр көрдүңүздөр, дагы Кудай кааласа 40 гектар жер аянтыбыз бар өндүрүш багытында. Жоктон бар кылгандар. Ат башы районундагы элеттик ойлоп табуучулардын жабдуулары айылдыктарды бир катар түйшүктөрдөн арылтууда. Айылык болсо мындай иштеп атам, мен элге жардам кылып. Чыгармачылыкка дем жаңы студия. Өзү уюшулган 30 жылдан бери эч кандай ыңгайлуулуктары жок тар имаратта көрсөтүүлөрдү даярдап келишкен теңертоолук тележурналисттер жаңы студиялуу болушту. УТРК Нарынга бир машина, автомобиль, бир видеокамера, бир монтажный стол атайын белекке бердик. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому 128 миллион 800 миң сомго 241 даана трансформатор сатып алды. Алардын ичинен 152 даанасы компаниянын кампаларына келип түштү, дагы 89-у жуманын аягына чейин алып келинет. Трансформаторлар бир ай ичинде өлкөнүн бардык аймактарында алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында электр тармактар ишканаларында орнотулат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындай масштабтуу сатып алуулар компанияда биринчи жолу чыгымдарды оптималдаштыруунун, электр менен жабдуу процесстерин санариптештирүүнүн жана 2023 жылдын 1-майында электр энергиясына тарифти жогорулатуунун эсебинен ишке ашырылып жатканын белгиледи. Нарын районунун Миңбулак айыл аймагын өнүктүрүү жана эл этелин жумуш орун менен камсыз кылуу максатында ички инвестиция тартууга жол ачылды. Биринчи жолу Эмгекчил айылына өнөр жай зонасы ачылмай болду. Бул үчүн 20 гектар жер бөлүнүп берилди. Кийинки жылы эң ириде 5 инвестор тартылып, жергиликтүү элге пайдасы тие турган завод, ишкана ачылышы керек. Учурда Миңбулак айыл аймагына $800 миң инвестиция салган кирпич завод сыяктуу 10го жакын ички инвестор акырындан ишмердүүлүгүн баштады. Ингуштан ошо баягы высококалорийный көмүрдү алып келип ушулерге жыйнап. Соңку жылдары Теңиртоо жергесинде тоо кен казуу өнөр жайына кызыккан инвесторлар көбөйдү. Алардын бири Чыңгыз Кабылов. Ал Эмгекчил айылына көмүр базасын ачып, чет элдик инвесторлорду тартуу менен кара алтынды экспортко чыгаруу максатын көздөйт. Айтымында экспорттун маршруту Нарын, Торугар, Топо, Кашкар болот. Түз инвестициянын көлөмү 60 миллион сом. Кытайдан атайын инвесторлор тартуу менен иштеп баштайбыз деп турабыз азыр ушул күндө. Ал жакта өнөктөшүбүз бар, сүйлөшүлгөн бардык жолдорубуз. Буюрса азыр берден баштасак, Кытайга көмүр тартуу боюнча чоң пландарыбыз бар, ошону ишке ашырабыз деп турабыз ушул Нарын районунун. Куйбышев айылында болсо инвесторлордун демилгеси айыл өкмөттүн каржылоосу менен мык чыгаруучу цех ачылды. Долбоордун жалпы наркы 3 миллион 500 миң сом. Учурда 3 станоктон 60-тан 100-чү өлчөмдөгү мык чыгарылууда. Цехтин демилгечилери келечекте курулушка керектүү тор токулган станок алып келүү боюнча долбоор жазып жатышат. Сирону бул зымдарды эмеден Кара Балтадан алып, кыргыз индустрияга алып келип, чойдуртуп бышырып анан алып келебиз. Эми бул жерге дагы бир проектти мен өзүм жазып киргизип атам. Могу крыша, чатырчаларды чапкан темир станок алып келели деп. Сетка түйгөн станокторду алып келели деп атабыз. Ушундай эле инвесторлордун демилгеси менен Өрнөк айылында техникалык тейлөө станциясы өз ишин баштады. Мында автоунаа оңдоочу жайы, желиндөө кызматтары көрсөтүлөт. Жакында социалдык дүкөн дагы ачуу мерчемделүүдө. Долбоордун наркы 2 миллион 760 миң сом. Азыр техникаларга эскилигине байланыштуу мындай ремонттук иштери көп керек болот. Ошол муктаждыкты чечели деп станокторду алып келгенбиз. Азыр толук кандуу бүгүнкү күндө ишке берилди. Мындан кийин ушул жерде жумуштар болот. Ири көлөмдө инвестиция салган чоң тармактар да бар. Анын натыйжасында элек жерине атайын техникалар алынып берилип, калк муктаждыгы чечилүүдө. Ошондой эле жалпы наркы $800 миң инвестиция салган кирпич заводу сыяктуу 10го жакын ички инвестор акырындан өз ишмердүүлүгүн баштады.
бул инвестициянын үстүндө дагы иштейбиз. Бизде дагы мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, дагы Кудай кааласа 40 гектар жер аянтыбыз бар өндүрүш багытында. Ал жерлердин баары тең өндүрүштү ар кайсы жерге камтыбастан бир жерге камтып баарын тең. Ошол түтүн ошол жерден бүт баары тең бир жерде болсун деп пландаштырып атабыз. Кудай кааласа алдагы планга кирип кетсе 24-жылдын жыйынтыгы менен Миң Булак айыл аймагы дотацияны толук чыкканга бизде мүмкүнчүлүгүбүз да бар, шартыбыз да бар. Нарын районуна караштуу Миң Булак айыл аймагын өнүктүрүү жана элет жерин жумуш орду менен камсыз кылуу максатында ички инвестиция тартууга жол ачкан инвест форум өттү. Анда биринчи жолу эмгекчил айылына өнөр рай зонасы ачылары айтылды. Бул үчүн 20 гектар жер бөлүнүп берилди. Кийинки жылы эң ириде 5 инвестор тартылып, жергиликтүү элге пайдасы тие турган завод ишкана ачылышы керек. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары. Акыркы жылдары жер шарында табияттын өзгөрүүсү жүрүп, жалпы тиричиликке өз таасирин тийгизип келет. Андыктан жаратылыштагы кубулуштарга жараша ыңгайлашып иш жүргүзүү учур талабы болууда. Мындан улам адистер аркыл багытта иш алып барган ишкерлер үчүн аз убакытта ыкчам натыйжа берген өндүрүштү жолго коюуга карата окуу семинарын өткөрүшүүдө. Бул тууралуу кесиптешим Жипара Садыказиева айтып берет. Акыркы 10 жыл аралыгында өлкөдө абанын температурасы 2 градустан ашык жогорулап, күндүн ысыганы байкалган. Ошондой эле быйылкы жылдын кургакчыл болушу, табигый кырсыктардын орун алышы ишкерлер үчүн да олуттуу таасирин тийгизүүдө. Айыл чарба багытында иш жүргүзгөн Урматбек Акунов айдоо жерлердин деградацияга учурагандыгын кесепетинен ойдогудай түшүм ала албай келет. Айрыкча Нарын областынын жерлери бүт эрозияга учураган, деградацияга учураган, эч кандай биз подкормдарды бербейбиз, эч кандай байытууларды жок. Анан жерлердин баары ар кошкон айдалып, ар кайсы культура менен бүт жерлер бири-бирине чаңдашып, ушунун баары климаттык өзгөрүүгө дуушар десек дагы болот. Ошонун ичинен мисалы кургакчылыкта биз пландаган түшүмдөрдү ала албай калып атабыз. Анын биринчи кесепети ушул жерлер арыктаган, экинчиси суу жетпегендиктери. Мындан улам климаттын өзгөрүшүнө карата ыңгайлашып иш жүргүзүү учур талабы дешет адистер. Тоолуу Нарын облусу айыл чарбасына ылайыкташкандыктан бул жаатта эмгектенгендер талбай билим алып, аны иш жүзүнө ашыруусу башка маселе. Анткени мөңгүлөрдүн эриши, күндүн ысышы, суулардын тартыштыгы, күз жана жаз мезгилдеринде үшүктөрдүн жүрүшү, зыянкечтердин пайда болуусу жана башка ондогон көйгөйлөр орун алып келет. Айыл чарбасында мисалы үчүн ыңгайланушу талап кылат. Себеби бул кыска күндүк же болбосо тез бышычуу деп коелу, же болбосо мөмөсү ошо түшүмү кыска убакытта пайда боло турган өсүмдүктөрдү айдоого биз мажбур болуп атабыз да. Ыңгайланушу мененчи. Анан негизи айыл чарбасында биздин оюбуз бул өндүрүлгөн азыкты сырьё катарында эле сатып ийбестен чийки зат түрүндө аны кайра иштетүүдө бул фермерлерге жогору пайда алып келет эле да. Нарын облусунун аймагында ар кыл багытта ишкерлик кылгандардын башын бириктирген семинар кеңешме өткөрүлдү. Анда климаттык экспертиза жүргүзүүнүн ыкмалары тууралуу кеп болуп, табигый шарттын кесепетинен жабыркагандарга атайын долбоор аркылуу жардам көрсөтүлөрү айтылды. Негизи Европа реконструкция өнүктүрүү банкы чакан жана орто деңгээлдеги ишкерлерге колдоо чараларын кеңири берет. Ошол колдоо чараларынын ичинде консультация долбоорлору, каржылоо, ментардык программалар жана башка иш-чаралар болуп эсептелет. Күндүн жарыгынан электр энергия чыгаруу же ошо күндүн энергиясы менен сууну жылытуу боюнча долбоорлорду жүргүзсөк болот. Ошол долбоорлорду биз колдойбуз. Табияттын өзгөрүүсүнө карата иш жүргүзүү менен аз чыгым сарптап көп киреше табуунун жолдору айтылып, мындан ары ишкерлерге колдоо көрсөтүү жагы белгиленди. Мындай иш аракеттер учурда өлкөнүн бардык аймактарында уланууда. Жипара Садыказиева, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Айыл чарба өнөктүктөрүн оор тапандатууда кубаттуу техникалар өзгөчө мааниге ээ. Тилекке каршы Нарын облусунда алардын жетишсиздигинен кээ бир жумуштарды кол күчү менен бүткөрүүгө туура келет. Ушундан уламбы элеттик ойлоп табуучулар жердештеринин бул түйшүктөрүн жеңилдетүү максатында өз табылгаларын сунуш кылышууда. Алардын айрымдары жана эмгектери менен баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков таанышып кайткан. Ат башы районундагы Карабулуң айылындагы көчөлөрдү ретке салып тийгизип жаткан мына бул техника жергиликтүү тургун тарабынан колго куралып чыккан. Муну эски ускуу жабдылардан толук курап үчүн баш аягы
150 миң сом талап кылган. Айыл içindегі эмес алыскы кыштоолор менен жайлоого кеткен жолдорду жасаганга жарай турган бул чакан грейдер Касымбек Алтыбаевдин колунан жаралган. Аны чогултууга жарым жылдай убакыт талап кылынып, айрым жабдуулары Россия менен Казакстандан алдырылган. Ал эми ал чиркилген трактор Карабулуң айылдык жайыт комитетине таандык. Муну бөлүп салыптыр. Алып келип, мондай кылып бөлгөн жерин кайра коштуруп, айыл тургундары менен жардамы менен ана могу цилиндрин сатып келип, шлангилерин сатып келип, кайра ушуну курап чыктык. Жаңы эле бул ишке кирди да 1 ай болду. Могу шлангисин 2 дөңгөлөгүн алганда 147 миң болуп кетти. Азырынча айыл içindеги аңгек дөңгөк арым жолдорун тегиздеген техника жааскелери менен жайлоого чейинки аралыкты оңдоп түзөө менен алектенмекчи. Эгер мындай жумуштар 30 жылдан бери аткарылгандыгын колго түзсөк, бул жаз күз көчүп жүрүшкөн малчылар үчүн кыйла эле жеңилдик. Антса да ушул иштерди жасоого пайдалануучу күйүүчү май жана механизатордун эмгек акысы кимдин эсебинен болору белгисиз. Элдер куюп, өсүп чыгарып майды түзүп атасыз, май жагы кыйын болуп атат. Айлык болсо мындай иштеп атам мен, элге жардам кылып. Жаскелер менен эле тиги арпанын жайлоолорун койчулар көчкүчөктү барып түзөп эме кыла алып атабыз. Антпесе тиги жайыттын акчасын бербейсизби? Ал эми учурдагы жыйын теримде көздөн чыккан мына бул картошка казуучу механизмдин автору Токтобек Бакасов 40 жылдан бери механизаторлук тажрыйбасынанбы ушул жабдуусун ойлоп чыгып, өз кичи мекенинин жана коңшулаш айылдарынын алтынга алмашкыс ыйык адамы. Bir günde 10 hektardan aşık ayanttın eğilerinin gereğine jarap, bütünдөй bir öröndün elinin ak batasına arzıp durgan gezi. Bu Jigulinin mosu, bunun varı tenktige pazardan satıp gelgen biz Bişkek'ten ap geldik, kol koyasadık bütüle. Toprakı layık tıkılıp, içine kendini direkt jasagam durasın. Antpese batmay alatkin. Kança akça sarpladınız? O bir 30 mingdey ketdi go. 30 ming. Bul Jigulinniki bunun barıdan satıp keletkesin. Ayılga 4 жылдан beri kasıp atam. Elettik joğurdagı oylop tapışlarga eňirde tökkön menetlerinin akıbetin kaytaruga şımananışkan tala gayratkelleri tereň razı. Alardın pikirlerinde karapayım halk içinden çıkışkan uşul önörülördün emgeklerin başka aymaktarga da jayıltуу kolga alınsa aşıktık kılmak emes. Bölökbay Şerimbekov, Жолдошбек Курбанбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Атбашы району. Кыргыз улуттук телерадио корпорациясы Нарындагы Борбордук Азия университети менен кызматташат. Бул туурасында бүгүн аталган мекеменин башкы директору Болотбек Тилебаевдин Нарын облусуна болгон иш сапарында маалым болду. Улуттук телерадио корпорациясы буга чейин да өлкөбүздүн алдыңкы окуу жайлары менен кызматташууну күчөтүп келет. Максат сапаттуу кадрларды ишке тартуу. Кененирээк кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу баяндайт. Медиа продакшн мисалы өзүм өткөн салап Борбордук Азия университети менен улуттук телерадио берүү корпорациясы кызматташуу боюнча макулдашуулардын алгачкы аракеттерин көрүүдө. Тагыраагы жогоруда аталган окуу жайда медиа байланыш багыты боюнча билим алган студенттерди улуттук телерадио берүү корпорациясынын тутумундагы телерадиолордун практикалык окутуу жана иш менен камсыздоо боюнча эки тараптуу келишим түзүлгөн. Анын натыйжасында УТРКнын башкы директору Болотбек Тилебаев окуу жай менен жеринен таанышып, кызматташуу боюнча бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ушул Нарын шаарындагы сиздердин окуу жайды келип аны менен таанышып кетүү максат кылганбыз. Мындан сырткары медиа байланыш багыты боюнча билим алган студенттерге талаптагыдай билим берүү боюнча түзүлгөн шарттар тааныштырылды. Анда УТРКнын башкы директору практикалык окуулар үчүн түзүлгөн шарттар мыкты деңгээлде экенин билдирип, бирок учурда таланттуу кадрлар аталган корпорацияга зарыл экенин билдирди. Ушунчалык таланттуу, келечектен көптөгөн жакшы бир кадрларды үмүт кылсак болгудай экен. Меморандумда көрсөтүлгөндөй, биз бул жердеги балдар өзлөрүнүн практикасын улуттук телерадио корпорациянын телевидениеде, радиодо өткөргөнгө укук алышат. Буюрса, мына кийин дагы биздин келечектеги кадрлар ушул жерлерде даярдалып атат деп мен сиздерге айтып кете алам. Эки тараптын жетекчилеринин жолугушуунун негизги максаты буга чейинки түзүлгөн макулдашууларды тереңдетүүнү, аны кеңейтүүнү көздөйт. Ага ылайык бардык мүмкүнчүлүктөр талкууланып, эки тарапка тең пайда алып келүүчү шарттар каралды. Today's meeting with the Director General, Mr. Tilibayev, was very productive.
Өзүңүздөргө маалым болгондой, Борбордук Азия университетинде медиа жана байланыш жаатында билим берилет. Бул жаатта биз улуттук телерадио берүү корпорациясы менен кызматташтыкты кандай өңүттө өнүктүрсөк болот деген сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Мунун жыйынтыгы менен улуттук теле берүү корпорациясына да өз пайдасын алып келет. Ошол эле маалда студенттердин практикалык билим алуусуна жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Жанатан кеп болуп жаткан Борбордук Азия университетинин Нарын шаарындагы кампусунда медиа жана байланыш боюнча билим берилет. Учурда бул багытта 80ге чукул студент билим алышууда. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын шаары. Ошондой эле бүгүн Улуттук телерадио корпорациясынын тутумундагы Нарын облустук телерадио компаниясынын жаңы студиясы салтанаттуу кырдаалда ачылды. Ошентип өзү уюшулган 30 жылдан бери эч кандай ыңгайлуулуктар каралбаган тар имаратта жоктон бар кылып эмгектенип келишкен теңир тоолук телер журналисттердин эми чыгармачылыктарын ар тараптуу өнүктүрүүлөрүнө мыкты мүмкүнчүлүктөрү бар. Сіздер менен мынакей таң эрте кайрадан түз эфир аркылуу биздин куттуу студиябыздан амандашып, саламдашып жатканыбыздан кубанычтабыз. Нарын облустук телерадио компаниясы акыркы бир жумадан бери жаңы студияда Теңир Тоо таңы деген көрсөтүүсү аталышта 1 сааттык программа менен эфирге чыга баштады. Талаптагыдай шарттын жоктугунан токтоп калган таңкы программанын кайрадан жанданышы жамаат менен бирге көрүүчүлөр үчүн жагымдуу белек болду. Караган студия таңкы эфир мынакей түз эфирде обого чыга баштады. Буга чейин мына көптөн бери токтоп эфир жок болуп аткан мынакей жаңы студиянын бүтүшү менен абдан мыкты болуп калды. Баарыбыз үчүн, алып баруучулар, келген меймандар үчүн бардык ыңгайлыктар түзүлүп, эң мыкты болуп калды буюрса. Жаңыдан ишке берилген студиянын бүгүн салтанаттуу түрдө кызыл тасмасы кесилди. Ага улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Болотбек Тилебаев баштаган жамаат менен бирге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Заманбап жасалгаланган куттуу жайды курууга Нарын облусунун Теңир Тоо өнүктүрүү фондусунан 2 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошондой эле Ааламстрой курулуш компаниясы демөөрчүлүк көрсөткөн болсо, УТРК жетекчилиги техникалык колдоо калды. УТРКнын жалпы мамлекеттин саясатын, облустун социалдык экономикалык абалындагы маселелерди, көйгөйлөрдү элдин үнүн жеткирүүдө биз баарыбыз бирге чогуу иштейбиз деп мен сизди ишендирип турам. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын курамына кирген облустук телерадио компаниялардын мындан ары материалдык техникалык базасы жакшыртылып, көрсөтүүлөрдүн сапаты артып, кызматкерлерге колдоо болот. Мындай пикир жамаат менен болгон жолугушууда айтылды. Мурдагыдан айырмаланып, сиздер азыр улуттук статустагы чоң телерадио корпорациянын кызматкери болуп калдыңыздар. Бул деген сиздердин айлык маянаңыздарга дагы бир топ көтөрүлүшүнө көмөк болот. Жана ошондой эле бүгүн мына материалдык базасын чыңдоону ойлонуп, биз дагы Нарын УТРК Нарынга бир машина, автомобиль, бир видеокамера, бир монтажный стол атайын белекке бердик. Буюрса, мындан кийин дагы колдоолор болот. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облустук телерадио компаниясында жалпы 30 адам эмгектенип, күнүнө 17 сааттык программа менен эфирге чыгып келет. Анда өлкөнүн, анын ичинде Тоолуу облусунун аймагында болуп жаткан жаңылыктар, маданий, социалдык жана башка көрсөтүүлөр камтылган. Чапара Садыкказиева, Жолдош Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Кечээден баштап мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында калктын аярлуу катмары үчүн жаңы токтом кабыл алынды. Анда милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөн жарандар стационардык жана амбулатордук түрдө болобу 50% жеңилдиктерди ала алышат. Тактап айтсак, терапия жана хирургия бөлүмдөрүнө кайрылган жарандар эгер милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасынан өзүн камсыздандырган болсо, 100%га чейин жеңилдиктерди ала алышат. Медициналық жақтан камсыздандыруусун албаса, полис сатып албаса 1722 сомго, кайсы деңгээлге барса дагы, мейли амбулаторлук шартта поликлиник үй-бүлөлүк дарыгерге барса да, медициналык борборго, мейли стационарга барса дагы толук атайын антимонополиялык кызматы менен биргелешип иштелип чыккан, макулдашуусу менен иштелип чыккан прескуранттын толук баасы менен 100% акча төлөп ооруканага жатып, жана мен айткан жогорудагы 8000, 9000, 8400 сом, же хирургия жатса 9170 сом төлөп дарыланып калышат да. Лабораториялык изилдөөлөрдү дагы өткөн учурларда аларды дагы толук
прескуранттагы баасын төлөп калат. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ушул биздин жарандарга, биздин кыргыз элибизге, ушул Теңир тоонун элине, облустубуздун баардык жарандарына кайрылып кетет элем. Тезинен ушул өзүңүздөрдү медициналык жактан камсыздандырып, өзүңүздөрдүн эсебиңиздерден бир 1722 сомго полис, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алсаңыздар. Ошол эле учурда облус боюнча ар кандай себептер менен психикалык жактан жабыркаган 1604 адам каттоодо турушат. Алар дагы мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында 100%га чейин жеңилдиктерди ала алышат. Булардан тышкары кандай жардамдар каралган? Алдыдагы материалда. Uyqun tinch ele, men hazırlab жазып берем сага, макулбу, ошону ал, ичип тур, макулбу. Атын айтпоону суранган жаран акыркы 3 жылдан бери психикалык жактан жабыркап дарыгердин көзөмөлүндө. Ал алгач октай албай, оюна түрдүү жаман нерселер келгендиктен дарыгерге кайрылган. Эми 6 ай сайын дарыгердин кеңешин алып, ал жазган дары-дармектерди ичип, учурда абалы жакшы. Uyqum tinch, жакшы, баары жакшы. 6 айга бирден. Психикалык оорулар формасы жана даражасы боюнча ар түрдүү. Бейтап көбүнчө өз оорусун мойнуна албайт, бирок анча-мынча сезиши да мүмкүн. Же оорусуна эки жактуу, башкача айтканда оорумунда, соомунда деп мамиле кылуусу ыктымал. Психикалык илдеттер тукум койт, мисалы талма, шизофрения, психикалык дарт. Өзүнүн мимикасы кандай эмеде келди, напряженный келдиби, эмоциональный кандай экенин ошол пациенттен байкайбыз да. Кээ бирөө ачуулуу келет, кээ бирөө келип эле ыйлайт. Ушундай болот да, анан ошондой жарандар менен өзүнө биздин өзүбүздүн диагноздарыбызга жараша баа берип, анан ошого жараша муну менен маек түзөбүз. Мына ушундай жарандар өз аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна каттоого турса, аларга мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында 50%га, ал эми социалдык абалына жараша 100%га чейин жеңилдиктерди ала алышат. Үй бүлөлүк медициналык борборлору же болбосо үй бүлөлүк дарыгер топтору аркылуу сөзсүз катталууда туруп, андан кийин анан өзлөрүнүн жеңилдиктерин ала баштайт да. Ушул биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кепилдиктер программасы бар. Мамлекеттик кепилдиктер программасы. Ушул мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында алар 90%га чейин жеңилдетилген дары-дармектерди дарыканалардан сатып алууга укуктары бар да. Ал именно ушул рецепттерди сатып алуу укукка ээ болуш үчүн ошол жергиликтүү өзүнүн жашаган жерине жараша үй бүлөлүк дарыгер топторунда же болбосо үй бүлөлүк медициналык борборлорунда өзүңүздөр эмеле көргөндөй психиатр дарыгери же болбосо невропатолог дарыгерлердин аркылуу рецепт жаздырып алат да. 90%га чейин бул мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында ала алышат. Ал эми ошол эле милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча пакет программасы бар. Ал программанын алкагында 50%га чейин жеңилдетилген рецепттер менен дары-дармектер менен сатып алууга укуктары бар. Учурда облус боюнча психикалык жактан жабыркаган 1604 адам каттоодо. Жипарана Сырбабек Султан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Саламаттыкты сактоо темасын улай, Кереметтүү Ысык көлдүн чыгышындагы Каракол шаарында стадиондун реконструкциясы жүрөдү. Ошондой эле анын катарындагы жаңы спорт комплексинин курулушунда да иш кызуу. Жыл аягында калк кызматына коюлуусу күтүлгөн. Бул долбоорлорго каланы өнүктүрүү фондусунан ири сумма каралгандыгын белгилейли. Андагы жумуштардын аткарылышына кабарчыбыз сар эсеп салган. Киминде эле 40-50 жылдан бери ремонттук иштери жүрбөгөн Каракол шаарынын стадионунда реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Каражат Каракол өнүгүү чекити долбоору аркылуу республикалык бюджеттен бөлүнүп иш күчүндө. Буюрса реконструкцияга ушу крышасы жабылган кирген. Анан мындай көрүп аткандай ушу дорожкабыз эскирген болчу, ушу 40 жылдан ашыптыр ушу дорожка турганына. Анан дорожканы жаңылайлы деп буюрса асфальты басылды, эми үстүнө резиновый покрытие менен басылат, жабылат үстү. Андан сырткары дагы көп эми реконструкция иштери болот, ушул перилалары, лоджасы, буюрса ремонт иштери болот. Жай айында башталган оңдоп түзөө ишинин тең жарымынан көбү аяктап, жыл аягына дейри ишке берүү мерчимделүүдө. Курулушка керектелүүчү материалдар Россиядан алынып келинген. Реконструкциялоого 50 миллион сом акча каражаты каралган. 2-3 ай болду жасап атканыбызгачы. Эми дагы 1 ай болсо бүтөбүз. Проекти да заманбап, жакшы. Материалдар да Россиядан келген, сапаттуу, калың.
Буга улай эле Караколдо жаңы спорт комплекси дагы курулууда. Анын ээлеген жалпы аянты 1,5 гектарды түзөт. Азыркы тапта жылытуу системалары, канализация, суу түтүктөрү орнотулуп, курулуш 60%га аяктап калган. Курулуш иштерине тартылган жумуштардын саны 40тан кемитпей жыл соңунда ишке берүү аракети көрүлүүдө. Бул спорт эмеси болот, өзүнүн закрытый зал, футбольный, мини футбольный зал болот. А бул жагы ошо карате, самбо, бокс, бүт ичинде душевой, мушевой менен полный. Ичинде тренировочный, мата, саата бүт башка спорт залдарда, например, баягы эски Союз убагындагыдай эле бул азыр жаңы долбоор менен да. Ичинде бүт душ-пуш, прачный бүт болот да. Бул заманбап спорт комплексинин курулушуна 100 миллион сом каралган. Курулуштарга жумшалып жаткан акча каражаты Каракол өнүгүү чекити долбоору аркылуу бөлүнүүдө. Быйылкы жылы аталган долбоорго 650 миллион сом акча каражаты каралып, калаада жарыктандыруу, жолдорго асфальт төшөө жана көчөлөргө эко урналарды орнотуу иштери жүрдү. Мындан сырткары калаага 500 орунду билим уясын куруу пландалууда. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Ал эми өлкөдөгү окуялардын өнүкүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.